bir söz oyga düşsün ey Misir gitmedir kılıbay tolkup ketem Tolkup ketem, tolkup ketem, tolkup ketem Минкуш айыл аймагындагы Минкуш шайыр апалар тобубуз. Биз ушу апалардын тобун мен Алшүкүрова Жылдыз жетектеп келем. Биздин уюшулганыбыз 2017 жылы Жумгал районунда район боюнча ушу шайыр апалардын кароо сынагы өткөн. Ошондо биринчиликти алганбыз. Анан эми бул жерде бизде 13 апа бар курамыбызда. Азыр бүгүнкү фестивалга биз 6 келдик. Эмесе мына менден кийинки турган ушул биздин топтун эң улуусу Жумалиева Нура эже. Жашы 67 жашта. Андан кийинки эжебиз апабыз Убалиева Зарима эже. Андан кийинки апабыз Жунушева Сокен эже ооруканада медайым саламаттык сактоонун отличниги көптөгөн конкурстар кароо сынактардын катышуучусу. Көп жылдан бери ушул биздин маданий иш-чараларга Минкуш айылындагы маданий иш-чараларга активдүү катышып алып баруучу болуп келет. Кесиптик 24-кү кесиптик окуу жайында мугалим болуп эмгектенип келген ушуга чейин. Отличник ошо кесиптик окуу жайынын отличниги. Андан кийинки апабыз болсо Назаралиева Лариса англис тил мугалими көп жылдан бери эмгектенет. Мектепте да жетектеп келди көп жылдар бою. Дагы келбей калган апаларыбыз дагы ушундай ар бири үйдө бош отурбаган, ар биринин өзүнүн кесип ээлери бар. Анан жанагы жетишкендиктерди айтсаңыз, ушу райондук мектептерде жана сынактарда орундарды багындырып келатасыздар да. Андан тышкары дагы сыртка кайсы жактарга чыгып? Биз ошо жанагы райондо 17-жылкы өткөн кароо сынакта биринчиликти алып, анан Түркия мамлекетине жолдомо алганбыз. Ошо дүйнөлүк фестивалга катышып келүүгө. Аяка да барып биз өзүбүздүн маданиятыбызды, кыргыз мамлекетинин маданиятын кеңири көрсөтө алдык десем жаңылышпайм. Жогорку деңгээлде биз катышып баалуу сыйлыктар менен сыйланып келдик. Андан кийин быйылкы жылы Чолпон Ата шаарындагы дагы ошо дүйнөлүк фестивалга катышып алдыңкы орунду алып, биз Алматы шаарына сертификат алдык дагы барып эс алып келдик. Алар тобунда ошо биз уюшулгандан бери ар кандай могу кийип турган улуттук кийимдерибизди жана чет өлкөгө барган жол киребизди биздин айыл өкмөтү жана биздин айыл аймагындагы көмүр кесимдери абдан чоң жардам беришти да. Эми келечекте биз дагы бир формаларды тиктирип, башка кароо сынактарга катышыш үчүн, иш-чараларга катышыш үчүн, анан бизге дагы ошо инструменттер жетишсиз болгондуктан, ошо аккордеон керек бизге, комуз керек, ушундай бизге керектүү аспаптарыбызды алганга бир жардам болсо жакшы болмок да. Көрүнөн төгүлгөн уздар да бар. Үйдө ар кандай өздөрүнө арналган таланттары бар. Мына ушулар менен дагы иш аракет алып барышат. Коомдук иштерде активдүү катышат бул эжекелерибиз, энелерибиз. Дагы эле биз өзүбүздүн кийинки муундарыбызга үлгү катары максатында жакшы үрп адаттардан, салт санаалардан ушундай элдин арасына жайылып, кароо сынактарды алып чыгып канга ушу даярдансак деп ойлоп атабыз да.